Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата улуу ойчул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын канчалык кайталап окуган сайын уламдан улам жаңы ойлордун өңүтүнө жетелейт. Жазуучунун бүтүндөй адамзатты арбап алган тереңдигинин күчү ушунда. Биринчи радио Чыңгыз Айтматовдун китеп текчесине чакырат. Ал күндөр жакындап келатты. Өзү келери кечке тынбай иштеп жүргөнү менен Султамураттын ою Мырзагүлдө. Чарчап келип уктап калганда гана болбосо, калган учурда санаркап катына жооп күтүп жүрөт. Колу жумушта, ою кызда, көзү бирөөнү тиктеп турса да, санаасы кызда. Десантына командалыгын кылып, ат сарайда жүргөн. А бирок улам кылчактап, мектептен түшкөн жолду карайт. Көптөн күткөн кыздын катын койнуна катып, Ажымурат качан ат сарайга чуркап келет деп көзү таалайт. Иниси экөө макулдашып алган белгилери бар. Эгер Мырзагүл жооп берген болсо, Ажымурат колун жансагалап, оромпой тепкендей так секирип ойноп келмек. Эгер жооп албаган болсо, эки колун чөнтөгүнө салып, шылкыя басып жай келмек. Султамурат жол карайт. Бирок күн сайын иниси эки колун чөнтөгүнө салып, шылкыя басып келет. Ан сайын Султамураттын көңүлү чөгөт. Кыздын тымпыйганына таң калат. Жолукканда кыз ага эмне айтканын, ал кызга кандайча барып учурашканын, экөө эмне деп сүйлөшкөнүн жана башкаларын Ажымураттан такып кайра сурайт. Ага да көңүлү толбойт. Кечинде дагы сурамакчы, бирок иштен келгенде Ажымурат дайыма уктап калган кези болот. Сурап билгидей эчтеме деле калбаган. Ажымурат ийне жибине чейин айтып берген. Бу тетири мүнөз Мырзагүл бийкечин кандай неме экенин билбейм деп Ажымурат танеписте жолукса сүйлөшпөйт. Эчтеме билбегендей, эчтемесинде жоктой жүрөт. Кебетеси деги кат албаган немедей. Ажымурат өзү келип саламдашмайынча такыр байкамаксан болуп, бир карап койбостон курбулары менен сүйлөшүп тура берет. Бу кандай мамилеси деп Султамураттын башы маң. Эгер жактырбаса, уккусу да көргүсү да келбесе, ачыгын айтып, бир жообун бербейби? Унчукпай тымпыйганы эмнеси? Бияктагы Султамураттын саргайып азап чегип жүргөнүн ойлонбойбу? Ушундай кыжалат ойлор менен уйкуга чөмүлөт да, эртеси жумушка киргенден баштап кайта ойлонгону кечеги эле жандырмагы жок көп суроолуу ойлор. Жөнөр кези да кирип келди. Таладагы кар эрип, жер карарып баратат. Тоң кетип, жер көгөр замат, айдоого бороз салынат. Анан эки жакка кылчайганга да чоло болбой калар. Султамурат инисине кесе айтты. Жакындай Аксайга кетет, узакка кетет деп айткан. Бул талабына билем деген гана бир ооз жооп келди. Билемден башка эч сөзү жок. Султамураттын башы катты. Мектепке жүгүрүп барып, танебисти күтүп туруп, класстан чыгаар ооздон Мырзагүлдү тосуп алып, бу кандай жообуң деп маселени кабыргасынан койгусу келди, бирок даай албады. Жүрөксүдү, апкарды, уялды, күдүктөндү. Анан кайра ушу сезимдерин баары кайнап, ичи ышып кетти. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата